Саламатсыздарбы? Биз сиздерге жугуштуу эмес оорулардын негизги коркунуч факторлорун алдын алуу боюнча айтып беребиз. Жугуштуу эмес оорулар бул генетикалык, физиологиялык, экологиялык жана жүрүм-турумдун тобокел факторлорунун таасиринен келип чыккан өнөкөт оорулар. Бул оорулардын негизги түрлөрүнө жүрөк кан тамыр оорулары, кант диабети, рак оорулары, дем алуу органдарынын өнөкөт оорулары кирет. Кыргызстанда жугуштуу эмес оорулар калк арасындагы майыптыктын, өнөкөт оорулардын жана мезгилсиз өлүмдүн негизги себеби болуп саналат. Биз генетикалык жана физиологиялык факторлорго таасир тийгизе албайбыз. Ал эми экологиялык жана жүрүм-турум факторлоруна таасирибизди тийгизсек болот. Жугуштуу эмес ооруларды алдын алуу үчүн биз таасир тийгизе ала турган коркунуч факторлору жөнүндө талкуулайбыз. Алар туура эмес тамактануу, физикалык активдүүлүктүн төмөндүгү, алкоголду ашыкча ичүү жана тамеки тартуу. Анда эмесе, жугуштуу эмес оорулардын негизги коркунуч факторлорунун бири физикалык активдүүлүк боюнча сүйлөшөлү. Физикалык активдүүлүк бул энергияны чыгымдоону талап кылган, скелет булчуңдары тарабынан аткарылуучу дененин кайсы бир кыймылдары. Физикалык активдүүлүк орточо жана интенсивдүү болуп бөлүнөт. Орточо физикалык активдүүлүк бул орточо күчтү талап кылган жана жүрөктүн кагышын байкалаарлык жогорулаткан кыймыл. Орточо физикалык активдүүлүктүн түрлөрүнө төмөнкүлөр кирет. Тез басуу, тепкич менен көтөрүлүү, жай орточо велосипед тебүү, үй жана чарбалык иштери, талаадагы иштер, негизги курулуш жумуштары, чатырды жабуу, актап сырдоо иштери кирет. Ал эми интенсивдүү физикалык активдүүлүк бул көп күч аракетти талап кылган, тез дем алууга жана жүрөктүн кагышына олуттуу жогорулашына алып келет. Ал эми интенсивдүү физикалык активдүүлүктүн түрлөрүнө төмөнкүлөр кирет. Чуркоо, абдан тез басуу, велосипедди катуу тебүү, тоого тез көтөрүлүү, спорт мелдештери жана оюндар, салттуу оюндар, футбол, волейбол, баскетбол жана башка ушул сыяктуулар кирет. Биз күнүмдүк турмушубузда көпчүлүк учурда орточо физикалык активдүүлүктү гана аткарат экенбиз. Ошондуктан биз ден соолукта болуп, ооруларды алдын алуу үчүн жашообузга интенсивдүү физикалык активдүүлүктү кошуубуз зарыл. Физикалык активдүүлүктүн төмөндүгүнөн гипертония, жүрөктүн ишемиялык дарты, толуп кетүү, кант диабети, рак оорулары менен ооруп калуу коркунучу бар. Физикалык активдүүлүктү жаш куракка карабай баардыгы аткаруусу зарыл. Ал эми биз көпчүлүк убакта жаш өткөн адамдардын кыймылдоосуна чектөөлөрдү киргизип коебуз. Мисалы, ата, апа, сиз эми отура бериңизчи, балдар бар да ошолор жасайт. Жөө барсаңыз эл эмне дейт? Машина менен эле барыңыз. Карыганда жумуш кылып жатат деп айтышат. Уят деп аларды токтотуп коебуз. Кыймыл аракет өтө маанилүү. Системалуу интенсивдүү кыймыл жүрөк жана өпкөнүн функционалдык абалын жакшыртат. Кан тамырларды кеңейтет, организмди кычкылтек менен байытат жана инфаркт, инсульт, диабет, онкология, өпкө ооруларын алдын алат. Дени сак болуу үчүн күн сайын 30 мүнөт тынымсыз, тез басууну адатка айландырыңыздар. Ар дайым ден соолукта болуңуздар.